Атымбаева Шайхун Муслимовнамын. Мен жашоочу бирге деген ишкананын жетекчисимин. Бизде ошо 92 айым бар деп элек. Мисалы быйыл 5 айым өтүп кетти. 15 бала жетим калды. Эмне жетим, эрке жетим деп жатабыз. Бирок бизде тагдыр бөлөкчө. Бизде көбүнчө аялдардын бөлөгү таштап кетет. Ошондо ошо балдардын арасынан кээ бирөөлөр толук жетим болуп калат. Эгер биздин эле чакан группада 15 бала жетим калып атса, Кыргызстан боюнча быйыл канча бала жетим калды? Мамлекетке детдом куруш оңойбу? Жок ушу борборду сактап калып, энелердин жанын сактап калган оңойбу? Мен ушу баардык корреспонденттерге, ушу жерде отургандарга, калай көрүп аткан калай калкка кайрылгым келет дагы. Бүтүн оокатты билдириш оңой. Бүтүн оокатты талкалаш бир санат керек. Бирок кайра восстановительге канча деген убакыт керек. Анын үстүнө биздикиндей адистер жок. Кыргызстандын адистери негизи баардык жеке онкология эмес, бүт баардык врачтардын баары Кыргызстандыкы аябай бааланат чет мамлекетте. Бул биздин врачтарыбыз жумушу жок калбайт. Булар кетет. Ким кор болот? Биздин аялдар кор болот. Мен ошого күйүп атам. Биздин оорубуз мисалы 1 сааттык оору эмес да, мындай жөтөлүп калдың да иштен айрылып калдың деген. Биздин оору биз астма эмес, биздин оору жылдап айрат. Бир врачка көрүнүп, ошо врачка ишенип, ошо кишиден үмүттөнүп барган сайын бир жакшы сөз угуп, анан кийин кетесиң. Мисалы мен өзүм цервикальный рак болдум. Мен Кудайым жакшы көрөт экен, мага абдан боорукер, ушунчалык билимдүү, ушунчалык сонун айымды жиберипти. Менин врачым Айтышева Динара Кулатбековна, мен 1000 мәрте ыраазымын. Силер ойлоп атасыңар, ой врачтар. Жок, бул врачтар эмес. Булар бизге экинчи өмүр берген адамдар. Бизди тиги жайдан кайра алып келген адамдар. Бизде мисалы кызыкчылык жок башка нерсеге. Биздин кызыкчылыгыбыз эле биздин убакыт. Бизге эң тар, эң кымбат бул убакыт. Бүгүнкү күндү көрдүк, ошого шүгүр. Бүгүн балдарыбыздын жаныбыздабызбы, ошого шүгүр. Бүтүн небере чөйрөбүздүн жанындабыз, ошого шүгүр кылабыз, тобо кылабыз. Анан кийин ушу жашынакай турган борборду бир саматта талкалап коюш, бул туура эмес. Мисалы мен силерге айтып берейин, ушу бул борбор бардык Кыргызстан боюнча үйлөнө турган борбор. Менин кыздарым алыс жакта жүргөн кыздар толтурат. Таластан, Баткен, Жалал Абад, Нарын, Көл, бүт бардык жерде бар. Алар мага чалышат, Шайри бизге да табыз деп. Алар келатканда мен борборго эле чалып койчумун. Мен кыздарым очередке жазып коюлачы, мен алыс жактан келатышат деп. Ошондо мен кыздарым эртең менен эрте келип калып, аны врачка көрүнүп, анализдерин үлгүрүп тапшырганга, УЗИге бекер көрүнүп, врачына көрүнүп, кайра эртеси күнү анализин алып, кайра көрүнүп, же жакшы эмес, же дары назначить эте, ошонун баарын билип туруп, 2-3 күндө эле кетип калчу. Эми мондай эмени элестетели. Мына биз азыр отделение болуп калдык. Отделениядагы биздин врачтарга уруксат жок борбордо. Ошол эле Сейиткайзиев азыр эле бошотуп коюшу мүмкүн, ошо көргөн врач. Биз поликлиникага барышыбыз керек. Ал кыздар, алыстан келген кыздар элестеткилеп 100 сомго талон алып, ошол жерде ошол күнү көрүнүп калса, жакшы. Ал күнү көрүнүп албай калса, дагы самсалап жүрөт. Андан кийин УЗИ, мына азыр өзүңөр уктуңар, 15-20 күнгө чейин күтүш керек. Эң жаманы, эми өзүң төшүң алдырсаң, андан кийин ар кайсы врачка эле ар күнгө эле тартынчак аялдар бар, кысканчак аялдар бар. Ошо көпүрүңдү ар күнгө эле көрсөткүң келбейт да. Сен операция жасаган врач, ал сенин кандай киндиген энеңде эле болуп калды. Сен эмчегин кести, ошондон ары баарын тажымалын билип келатат. Кадимкидей бир тууган болуп каласың. Мисалы мен өзүм Динара менен мага кызымдай эле болуп калды. Мен болгон көйгөйлөрдү ага айта алам. Ошондой эле ар бирибиз жаман нерселерибизди, үйдө да айта албай турган кеңештерибизди ошол жерден алабыз. Анан эми азыр бир саматта эле баарын талкалап туруп эле поликлиникага барган туура эмес. Айсына поликлиникада ар кандай врачтар көрөт. Мына бүгүн бир врачка жолуктуу, кийинки келгенде башка врач болуп калат. Ошол чоң маселеде. Экинчи көйгөй бул акча. Баардык эле рак ооруган үй бүлөлөр акырында жакырчылыкка келет. Мен ошол боюнча силерге бир окуя айтып берейин деп атам. Ушу былтыр 7-январда 40 жаштагы бир айым өтүп кетти. Өтүп кеткенде дагы мага келип Шайри, мен күйөөм айтып коюңузчу, мен жакшы болуп калды, химиянын кереги жок деп айтып коюңузчу деди. Мен эмнеге антип айтам десем, Шайри, мен бул чечимге жөн келген жокмун. Мен жакшы терең ойлондум. Мен бир жакшы тең түшүм бар, мен ага айттым, мен күйөөмө турмушка чык, балдарымды таштаба, ушу балдарымды бутуна тургуз, өзүң балалуу болсоң дагы. Мен болсо убактым аз калды, мен болбой калдым деп
уже дайындап койдум балдарды. Шайра эже, элестетиңизчи, мен 65 миңден мына 130 миң короттум эле химияга. Мен айгыш үчүн да канча каражат керек болот. Мен ушу күйөөмдү, балдарымды карызга батырып, анан өмүр бою карыздан кутулгандарына каалабаймын. Сиз мага канча акча таап бере албайсызбы эми? Ошондуктан мен ушу чечимге келдим. Андан көрө ушу мага короткон акчага мени көмө алат, кайра үйлөнө алат, балдарын бутуна тургуза алат. Жалгыз мен үчүн өмүр бою карыз болуп өткөн оңбу, же мен кетип калганым оңбу деп ошо кызым өтүп кетти. Мына ушундай окуялар бар. Дагы бир окуяны айтып кетейин. 28 октябрда биздин медсестра маммологияда иштеп жүргөн айым өтүп кетти. 31 эле жашта. Элестетип көрүңүзчү. Бирок ушунчалык кайраттуу, ушунчалык сабырдуу кыз экен. Мен 70ке чамдап калсам дагы ушу кыздан үлгү алгым келди. 3-чү жолу суздор туруп атат, ичинен врачтар алып бүттү, кетишти. Анан мага айтты: "Шайреже, это конец, да?" Мен эмне деримди билбей калдым. Жок, бул баарын Кудайым чечет, анан өзүң чечесиң. Кудайым канча жаш бергенин мен билбейм, десем: "Шайреже, ладно, принесите мне ручку и бумагу" деди. Мен бир карандаш менен кагаз алып келип бердим. Билесизби эмне жазды ошо кагазга? Ошол кагазга 31 жаштагы кыз мамасына өтүп кеткенден кийин кандай Куран окутуш керек, кайсы врачтарга рахмат айтыш керек, өмүр бою карыздар болгон врачтарым бар, ушул апам ушуларга Куран окутуп, ошолорго рахмат айтып, ошентсин деди. Анан мени карап туруп айтты: "Шайреже, вы сможете Оксана Владимировна отнести торт? Эгерде ушу Оксана Владимировна мага луч бербесе башыма, мен деген кандай кыйналат элем. Азыр болсо мен акыл эсимдемин. Азыр баарыңар менен коштошо алам. Мен миң берте ыраазымын Кудайыма, мен миң берте ыраазымын ушу врачтарыма, ушу отделенияма. Мен өтүп кеткен атымды билсе дагы баары бир мага жардам бере баштады. Ал кыз ушу центрде иштеген. Ушу центрдин кызматчыларына мен көңүл айтам, себеби деген алар ушу кызга келгенде атайын боюн түзөп, гүлүп жайнап келип, кайра сыртка чыкканда ыйлашчы. Мен ушу кызга баа бердим. Даже өтүп атканда дагы врачтарына, кыздарына: "Мен жакшымын, переживать этпегиле, ичимге шишени болбосо" деп ошентип өттү. Атасы болгон баарын сатышты, малын сатышты, үйүн сатышты, квартирасын сатышты. Мына аягында көчөдө калышты. Ушундай жагдайлар толуп турат. Мындай окуяларды мен силерге жүрөгүңөрдү оорутайын деп айткан жокмун. Мен силерге кандай акыбалга келет ушу кишилер, ошону айткым келет. Ушуну жеткиргим келет. Ушу корреспонденттер, журналисттер баарыңар ушуларды угуп алып, мен эгерде кайрылсаңыз мындай окуялар толуп турат. Жакшысы да бар, жаманы да бар. Бирок ушу биз эмнеге бириктик? Биз ушу үчүн бириктик. Керек болсо кээ бир үйлөдө нан жей турган наны жок балдарында күйөөлөр таштап кетип. Аларга еще химия канча акча керек. Ошон үчүн биз жан талашып иштеп, бир тиын айырдан албай салым кошуп ушу аялдарга жардам берип атабыз. Мен ойлойм, Садыр Нуркожоевич, сизге эне катары кайрылат элем, калайкка кайрылат элем. Мисалы биздин тактыр Садыр Нуркожоевич сиздин колуңузда. Баарыбыз эле энеден жаралганбыз. Эненин бейиш эненин таманында деп бекер айтылган эмес деп ойлойм. Ар бириңер ойлонгула. Ошол эле эмчекти эмип, ошол эле энеден жаралып, ушундай даражага жетип атасыңар. Ошон үчүн сактап калгылачы балдар биздин борборубузду. Балдарым, бир туугандарым, жакындарым болгон калайкка ушу борборду жоюуга болбойт. Ушу врачтарыбызды кетиргенге болбойт. Бул врачтар башка жерден эмеле эле орун табышат. Бизге бул врачтарыбыз керек. Мен баарыңардан суранам, бул борборду калтыралы, бул борборду чоңойтолу, кеңейтели. Баарыңыздарга чоң рахмат. Спасибо, Шайрукул. Сидипкан Молдо Газиева, пожалуйста, прошу вас. Саламатсыздар. Мен бүгүн бул жерге келип отурганым ошол рак менен ооруп калган эмчегимди Кыргызстанга жарыялайын деп келип отурган жайым жок. Мен жашаган өмүрүмө ыраазымын. 90го жашым жакын болуп калды. Ошондой болсо дагы оору сурабайт экен. Маммологиялык центрге кайрылууга туура келип калды. Мен азыркы мезгилде ошол жерде дарыланып аткан адамдардын биримин. Биздин өзүбүздүн жогору жакта айтып өткөндөрдүн бардыгына мен ошол пикирине кошулам. Өзүм конкреттүү эмнени айткым келип атат.
Aytkım gelgenim bizdin 7-ci үй бүлөлүк врачтарга кайрылган. Алар узудан өткөрдү. Онколог врачка жиберди. Көрүп туруп, узудан сиздин орнуңуз жок экен деп көрсөтүптүр. Лабораторияга частный жиберем, ошол жактан барып анализ алып келиңиз деди. Анализин алып келсем, ырак клеткасы каныңызда жок экен. 6 ай бою жүрүп, андан кийин келесиз деди. А мен 6 ай эмес, 3 айдын ичинде оорум күчөп, шишик абдан чоңоюп, врачка кайрылууга аргасыз болдум. Мына ошондо мен онкологиялык борборду биринчи көрүп, биринчи ошол жака кайрылдым. Ошол жерге кайрылганда, ошол центрге киргенде эле, ошол центрдин уюштурганы, тазалыгы, врачтардын бардыгынын квалификациясынын жогорку экендиги, оорууга кайдыгер карабаган, ушундай боорукер врачтар экенин сездим. Биринчи эле аппаратынан маммографиясынан тартып туруп, кыска убакыттын ичинде өтүп кетип баратыптыр. Операция жасоо учурунан кыска убакыттын ичинде анализдин баарын алды ошол жерден. Терапевтине көрсөттү, кардиологуна көрсөттү, канымды тапшырды, биосферасын алды, баарын кыска бир жуманын ичинде ошентип туруп 24 августта операция жасады. Ошондо операция жасагандан кийин Дамир Калимовичка, анан кийин Яна, анан кийин Салтанат фамилиясын билбейт экен операцияны жасаган кыздар. Ошолорго сүйүнүп кубанганыман ден соолук каалап, узун өмүр тилеп, ошол центр мындан ары гүлдөп өссө экен, кыргыздын айымдарынын ден соолугунун чегинде турса экен, айланайыңдар чекеңерден өп коеюнчу деп бата бердим эле. А менин батам тескери болуп, эми 3 ай өткөндөн кийин кайта анализди өткөрүүгө кел деди эле. Бүгүн барсам 20-сында 3 ай дарыны ичип бүтүп, 20-сында барсам центр жок. Жалпы жака барасыз. Аягына барсам, каныңызды тапшырыңыз, узудан өтүңүз, канды тапшырдым, узуга барсам 10 январда келесиз дейт. Очередке. Ал эми центрде ошол эле күнү карап узудан, ошол эле жерден консультацияны берип, ошол эле жерден сизге психологиялык ишеничти пайда кылат. Ошол оорудан айыгып кетесиз. Өзүңүздү жакшылап карамаңыз. Апа, жашай түшүңүз деп. Мен өзүм жашайын, 100ге жетейин деген жайым жок. Мен биздин кыргыздын жаш кыздар айымдарынын ден соолугу чың болсо экен, ошолордун ден соолугун коргогон жанакыдай центр жакшылап иштесе экен, ошону калыбына келтириле деп суранып келип отурам. Айланып кетейиндер. Журналисттер, жардам бериңиздерчи колуңуздардан келишинче. Жогорку жактарга айтып үн жете албайт экен адамдын. Мына азыр эле ушул оңдон ошол жактан чыгып алып ушул жерге келип отурам. Ошол жерде биз өтүп аткан мезгилде ушунча көп ооруганын билген эмесмин мурун. Оказывается, бизде абдан көп ооруйт экен. Ошо эмчек оорусу менен ооруган. Энелер, балдарын багын эмчеги менен сүтүн эмизген энелерди коргоп, ден соолугун карап аткан центрди эмне үчүн жабат муну? Бул реформа дегенди туура ойлонуп, эмнеден башташ керек экенин билип алып реформа жасаш керекпи? Же оюна келген чала специалисттер келип алып туруп тиги реформаны ушинтип башаламан түшүрөбү? Жанагы министрибизди мен билбейм. Мен өзүм 52 жыл мугалим болуп иштеген, вузда, мектептерде иштеген адам болчумун. Врачтарга кайрылганда врачтардын баары абдан жакшы мамиле жасап жүргөн. Бирок жанагы эмебиздин саламаттыкты сактоо министрибиз айланайын телевизордон келип алып, коронавируска угоргосун кичсоо деген дагы министр болобу? Мына ошондой кишилер реформа
жасап башаламан түшүрүп отурабы. Могу центр, мамологиялык центр Кыргызстандын биринчи өзүнүн тажрыйбасын Кыргызстанга жайылтып, ар кайсы жерлерге уюштуруш керек. Ушунун тажрыйбасы өтө жогору экен. Врачтардын квалификациясы, чеберчилиги, уюштурганы, техникалык персоналдан жана медсестралардан башка врачтар күнүгө карап операциядан кийин келип даже анестезиолог немени наркозду берген жигит. Ушунчалык ыраазы болдум, айланайын. Келип, апа кандайсыз, жакшы болуп кетип атасызбы, өзүңүздү кантип сезип атасыз? Бүт аркасынан бардыгы келип сурап, айыктырып, мына 3 айдан бери жакшынакай болуп турам. Эми текшерүүгө барып, улантайын деп барсам, мына бүгүнкү көрсөткөн кылыктар ушул болуп атат. Бул эң туура эмес, айланып кетейиндер. Жанагы менин айтарым, ошол онкологиянын администрациясына, саламаттыкты сактоо министрлигине, жана биздин урматтуу президентибиз, элдик президент деп сайладык, элдин талабын аткарат деген Садыр Нуркожоевичка лично как чоң энеси катарында кайрылып атам. Айланып кетейин, өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алыңызчы ушуну. Мамологиялык центрди калыбына келтирип, Абдылдаев анын коллективин бүт бойдон орду менен калтырып, аны ары карай өркүндөтүүгө жардам бериңиздерчи. Ал врачтар бүткүл дүйнөнүн Германия менен башкалар менен байланышкан. Алдыңкы тажрыйбанын бардыгын колдонгон, теориялык билимин практикада жакшы колдонгон чебер специалисттер экен. Менин суранычым ушул. Анткени президентибиз биринчи депутат болуп келип, кумтөр маселесин көтөрүлүп чыгып, ошо мезгилде какшап, далилдеп аракет кылганын аткара албай калды эле. Кийин президент болгондой мына аткарып отурат. Андан кийин мына береки Кыргызстандын медицинасынын өсүшүнө чоң салымын кошкон Акынбаев Исахоновичтин, Акынбаевдин клиникасынын алдына өзүнүн Садыр Нуркожоевич өзүнүн каражатынан эчкиликти тургузган. Ошону өзүнүн каражатынан карагылачы, бул жактан алганда бул кишинин жүрөгү эл деп согот. Ошон үчүн энелер үчүн, сиңдилериңер үчүн, карындаштар үчүн, өзүңүздүн жарыңыз үчүн, баарыбыз үчүн жардам берип, ушуну контролго алып, калыбына келтирсеңиз деп суранып кетем. Спасибо большое. Спасибо большое. Акала Салбаев продолжает, пожалуйста, коротко. Добрый день. Меня зовут Адырмышева Айгуль Самединовна. Я президент общественного объединения «Мастерская онкопациентов вместе ради жизни», которое было создано онкобольными женщинами с целью снижения смертности от онкологических заболеваний и повышения качества жизни семей, где есть онкобольная. Главная наша цель была и есть вернуть радость жизни, оказывать позитивное влияние на общество. Социальные проблемы общества, такие как отсутствие бесплатного лечения и медикаментов, отсутствие доступа к занятости, потому что любая онкобольная женщина становится безработной и становится инвалидом, отсутствие психологической помощи, все это заставило нас объединиться в 2019 году в такое вот добровольное сообщество. Только в этом году мы заработали более $500 000 сумм, которые пошли на закупку химпрепаратов, на обследование наших женщин. Их в нашей группе 92. Из них 85 с диагнозом рак молочной железы. 5 человек цервикальный рак, рак кишечника, рак яичника. Говорить о деятельности мастерской можно долго. Если кто-то из вас заинтересован, мы приглашаем вас на мастерскую. Вы можете ознакомиться с нашими достижениями, с нашими победами, с нашими потерями, с финансовыми отчетами, с расходами, с профайлами наших продуктов. В каждом таком профайле отдельная судьба, по которой можно написать отдельную книгу. Но сегодня мы собрались, чтобы стоять за сохранением маммологического центра. К чему приведет реорганизация
медицинского маммологического центра. Я расскажу вам не с точки зрения наблюдателя, заинтересованного лица. Я полагаю, что многие сейчас заинтересованы, чтобы закрыть маммологический центр и направить поток больных в свои частные клиники. Я расскажу вам от лица женщины, которой поставлен диагноз рак молочной железы. Директор Национального центра онкологии написала письмо Министерству здравоохранения о причине реорганизации маммологического центра в отделении, невыполнения своих функций. Это не соответствует действительности и вводит в заблуждение Министерство здравоохранения и общественность нашей страны. В настоящее время УЗИ маммологических больных ведется в поликлинике, куда обращаются пациенты со всех регионов с разными диагнозами, не только рак молочной железы. Образуются огромные очереди. На 2 аппаратах работают 2 врача, и они, естественно, физически не могут всех принять. Я приведу вам пример на собственном примере. Да? Каждые полгода я должна пройти обследование, так как состою на учете. Я прихожу к своему лечащему врачу, он дает мне направление на УЗИ органов, на анализы. Я иду в поликлинику, записываюсь. Очередь, вот не поверите, самая близкая через 11 дней. И самая долгая через 18 дней. Сделайте вывод отсюда. Я в ремиссии, я могу подождать, мне не страшно. А как бы тем, у кого время идет на часы, на минуты, когда опухоль растет, каждый 21 день надо убивать эту опухоль, если хочешь жить. Конечно, в конце коридора всегда работает частное УЗИ, платное, да, по 500 сомов за каждый орган. Мне, например, в силу моего цервикального рака и рака кишечника надо около 4000 оставить, чтобы осмотрели все мои органы. Или подождать 18 дней, или пойти в частную клинику. Теперь сравним с маммологическим центром. Как работает маммологический центр. На первом этаже вели амбулаторный прием 6 врачей. Проводилась УЗИ молочной железы и внутренних органов пациентов, состоящих на учете на Национальном центре онкологии. Вот не просто с улицы пришли, они стоят на учете. По оплате я расскажу о нашей группе, где 92 женщины. Мы ведем профайлы по этим записям, подсчитали, что эти женщины в разное время оплатили в поликлинику Национального центра онкологии 1 миллион 90 тысяч рублей. За рубеж ушло 17 500 долларов, в частной клинике 180 тысяч сом. У нас оплата от 12 до 14 тысяч сом. Все это идет в кассу Национального онкологического центра. В Турции за это же лечение и операцию от 4000 до 4500 долларов. На данный момент онкобольные женщины не могут попасть к врачам маммологического центра, у которых лечились, наблюдались после операции. Вы поймите, 50% того, что ты выздоровеешь, это вера в врача. 50% это вера в себя. Кто-то верит в Всевышнего по-разному, но мы узнаем друг у друга, к какому врачу идти. Мы смотрим на живую подругу, и от нее потом узнаем об этом враче и идем к нему. Это не может так. В поликлинике тебя отправят к какому-то врачу, ты пойдешь и вылечишься. Такого чуда не бывает, не будет. Мы должны верить в нашего врача. Мы идем к тем врачам, которых узнаем друг от друга. От живых своих подруг, которые являются живым примером мастерства врачей маммологического центра. В настоящее время врачам маммологического центра запретили открывать амбулаторные карты. Султангазиева отказывает врачам в предоставлении кабинета в поликлинике для осуществления такого приема, ссылаясь на отсутствие ставки в поликлинике. В созданных Султангазиевых невыносимых условиях больные, желающие лечиться у врачей маммологического центра, приходится мотаться между корпусами, тратить массу времени, нервов, сил, чтобы попасть на прием именно к своим врачам. Отдельно амбулаторные больные, в том числе приехавшие из отдаленных регионов страны, вынуждены письменно зафиксировать желание лечиться у того или иного конкретного врача. Ну или обратиться в частные клиники, в ГОНу, например. Таким образом, грубо нарушаются конституционные права граждан Кыргызской Республики на получение медицинской помощи, а также в праве выбора медицинского учреждения и врача. Ну что, врачи, я не знаю, крепостные, что ли? Из этого возникает справедливое недовольство пациентов, скандалы и претензии к самой Султангазиевой, которая игнорирует
необоснованно высказываемые ей требования от граждан проявляет циничность и равнодушие. А возможно, это простой расчет. Ничего, кроме бизнеса, как говорится. Судите сами. После очередного выговора, превысив свои полномочия, она незаконно уволила директора Дудаева, единственного врача, который единственный в Средней Азии делает пластику. Вы понимаете, насколько это важно для женщины, потерявшей грудь, сохранить свою грудь, пластику получить. Не выдержав гонений, зав. Хирургическим отделением Буйклянов написал заявление на увольнение по состоянию здоровья. Буйклянов, который больной выходил смотреть за нашими женщинами. Патриот своего дела. После выступления коллектива в Акипресс гонения в неугодно продолжаются. На очереди Алиев и Карабаева, которым уже объявлены выговоры. Можно предположить, что их после очередного выговора могут уволить. А мы знаем, как это делается. И кто тогда будет нас наблюдать, кто будет лечить? Обращаюсь к сообществу журналистов, ко всем неравнодушным, к президенту Киргизской республики Джапарову, как гаранту Конституции. Сохраните медицинский центр. Надо, проверьте врача. Проверьте их финансовую деятельность, все что угодно, но сохраните медицинский центр. Предоставьте отдельное помещение, проверяйте, но оставьте. Большая просьба, оставьте маммологический центр. Спасибо за внимание. Спасибо большое.